Бүгүн 3-мартта Балыкчы шаарында мамлекеттик туу күнү салтанаттуу белгиленди. Иш-чара мэриянын алдындагы аянтчада өткөрүлдү. Ага мэрдин милдетин аткаруучу Азамат Арнабек уулу жана шаардык мекеме ишканаларынын жетекчилери катышты. Бийликтин башчысы күч түтүндөрү Кыргыз Республикасынын туу көтөрүү адемине даяр. Саламатсыңарбы, урматтуу жокерлер? Жолдоштор, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, аппаратымдын атынан куттуктайм. Бүгүнкү салтанаттуу мараке менен баарыңыздарды туу күнү менен куттуктап кетем. Бүгүн 3-март 1992 жылы туу күнү деп белгиленген. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Балыкчы шаарынын тургундары Кыргыз элин бүгүнкү 3-март туу күнү кут болсун. Бүгүнкү күн ушул ар бир жаштарыбызды, ар бир биздин балыкчынын элин ушу патриоттуулукка, мекенчиликке, ынтымакка чакырган күн деп мен эсептейм. Биздин улуу муундаглар өзүлөрүнүн талыкпас эмгеги менен ушул бизге эгемендүү Кыргызстанды калтырып кетишкен. Ошол себептен бүгүнкү 3-март туу күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Балыкчы шаар мэриясынын алдындагы Орда муниципалдык жаштар борборунун жетекчиси болобуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү менен жалпы Кыргыз элин ошондой эле Балыкчы шаарын баарын куттуктамакпыз. Ар дайым асманыбыз ачык болсун, эл жерибизде тынчтык болуп, асманыбызда туубуз желбиреп, мамлекетибиз өнүгүү жолунда ар дайым элибизде тынчтык болуп, молчулук, токчулук болуп, мамлекетибиз бекем болуп, көктөн туубуз түшпөсүн. Элибиздин эл соолугу чын болсун, орундан олок болсун. Алдыда апаларыбыз, аталарыбыз аман болуп, келечек муун өсүп келаткан мамлекет үчүн кызмат кылсын. Мамлекетибиздин тургуну бекем болуп, ар дайым эл жерибиз өнүгүү жолунда болсун.